Жанат отель эмнеге камап койду, кызыктым да. Эмнеге мен биринчи жолу угушум. Абдан жакшы отель эле. Биз эмне үчүн ошо Жанатка барабыз десем, жок, башка гостиницага барабыз деди. Анан мен ойлойм, а Жанат эмне болду? Ремонт болуп атабы десем, жок, камап койгон, атпычат деди. Мен шок болдум, мен ушундан болсун деп. Анан ансыгандай анан сурадым, неге андай болду десем, ал дейт, якобы тергөөнүн ою боюнча тиги ОПГны финансировать этет. Эми бул абсурд, полный абсурд. Анын үчүн ал далилдеш керек. Эмне ошол анын карточкасына которуп турбу, же кандай болуп тур. Эми бул абсурд. Баягы мүлкүн тартып алыш үчүн болгон иш аракетпи деп ойлоп. Мен бир жагынан сиздин азыр бул нерселер сиздин түздөн түз милдетиңиз эмес экенин деле түшүнүп атам. Бирок экинчи жагынан алганда, да, ооба. Ошолорду айтып бир мындай азыр бизнесмендерге мындай бир укук коргоочу, бизнесмендерге мындай бир болуша турган киши издеп атабыз да. Мен ошон үчүн сизге кайрылып аткан дагы. Мен ошон үчүн мен да муну баамдап, балким мен тили угуп да калармын. Сен ишиң эмне тиги укук органдар менен алар айтышы мүмкүн. Бирок мен алар менен дагы дискуссияга барууга даярмын. Эмнеге мен жаран катары, салык төлөөчү катары, Кыргызстандын бир 7 миллион жарандын бири катары дагы угуп койгула өнүмдө. Силер эмнеге камайсыздар? Сиздин баягы сүт берип аткан уйларыңыз болуп атпайбы? Мен уйларымды камап коюп атасыңар деп. Террористти камагыла, кылмышкерди камагыла, бизнесмендерди камабагыла, алар качып кеткен жок да. Анан ушу камаса эле кусубиет деп андай адатыңарды таштагыла деп мен ал сөзүмөн кайтпайм, дайыма айтам. Рахмат, ийгилик. Нуркелди кардарын кадырлайт.